Алгач эле аталган дарек боюнча бардык. Күндүзгү убактарда келсең, Ленин көчөсүндөгү 124-үйгө барсаңар, дарбазасы ачык. Ал эми жолдун жээгинде кезекте турган унааларды көрсө болот. Башкача айтканда, кадимки эле май куюучу станция. Болгон айырмасы жалгыздап корого кирип, анан бир эле колонкага кезекке турмай. Биздин чыгармачыл топтогу бул кезекке туруп, көзгө көрүнүп жаткан нерсе чындап эле болуп жатабы экенин текшерүү үчүн ичкери кирдик. Көп акчабыз болбогондуктан 200 сомго май куюп чыгуу керек болду. Бул үйдүн короосуна кирген соң, унааңдын май куючу капкагын сарайга окшогон жайдын эшигине максималдуу жакындатып токтотуу керек экен. Анан анын оозунда турган адам акчаңды алып, сарайдын эшигин ачып, кадимки эле май куючу жайларда пайдаланчу пистолеттин алып чыгып, унага күйүүчү май куюп берет. Пистолеттин өзүндө эсебин, канча май куюлуп жатканын көрсөтүп турат. Мынтип биздин чыгармачыл топ 200 сомго 5 литр 100 грамм 92 майынан куюп чыкты. Эсептеп көрсөк, 1 литр 92 майын булар 39 сомдун тегерегинде сатышат экен. Маалымат үчүн айтсак, Бишкекте расмий иш алып барган май куючу станциялары 44 сом 50 тыйынга кое беришет. Ошондо расмий эмес менен расмийдин айырмасы 5 сом 50 тыйындын тегереги болот. Биринчи күнү мынтип чындап эле арзан баада май куюп жатканына күбө болдук. Анан баасын дагы бир ирет тактап алуу үчүн мындан 2-3 күн өткөн соң кайра келдик. Ошол эле 200 сомго ошол эле 5 литр 100 грамм өлчөмүндөгү майды куйдурдук. Экинчи рет тактап алган соң, бул мыйзамдуу же мыйзамсызбы жеке ишкер майды жергиликтүү станциялардан алып сатпайт экенине күбө болдук. Андыктан арыздануучу айткандай, атайын киши ташуучу унаасы менен кошуна Казакстандан ташып жатат деген маалыматын текшерүүгө өттүк. Анткени бул даректи сырттан карап жатып, алдын ала айтылган мамлекеттик номуру менен киши ташыганга ылайыкталган уна бул дарбазага бир канча жолу кирип, кайра чыгып кеткендерине күбө болдук. Мамлекеттик номуру 1551 болгон көк түстөгү киши ташууга ылайыкталган Мерседес үлгүсүндөгү унааны каяка барып май куюп келип жатканын аныктоо керек болду. Күнүнө болжол менен 3 жолу барып келген унааны 3-4 күндөй аркасынан жүрүп, кошуна өлкөгө кирип чыгып жатканына күбө болуп, акыры кошуна өлкөгө анын аркасынан бармай болдук. Аркасынан жүрүп отуруп Кыргызстан менен Казакстандын чектешкен жери Ак жол тилкесине келдик. Унаасы менен кирип кетсе, биз аны менен кошо бирок жөө кирдик. Албетте, ал дагы биз дагы таңкы саат 7 чамасы болуп, киши аз болгондуктан оңой өттүк. Шектүү уна бизден биринчи Кордайдан чыгып, жолго аттанып, аркасынан бир аз кечигип биз чыгып, жергиликтүү такси кызматтарына кайрылып, аркасынан түштүк. Болжол менен 5 мүнөт жүрүп отуруп, жетип аркасынан кете бердик. Аркасынан жүрүп отуруп, Кордайдын чыга беришиндеги май куючу станцияга жеттик. Шектүү уна бул жака кирип алгач, дизель майын куюуга токтотту. Ал жакта болжол менен 10 мүнөттөн ашуун туруп, анан бензин куйган колонкага келип токтоду. Анан унаасынын багын толтура куюп жатканда, биз кайра чек араны көздөй чыктык. Азыр биз Кордайдабыз. Бул жак чек арасын болжол менен саат 7:30 өттүк. Ошол эле маршруттук таксинин аркасынан кирдик. Жол бою эч кимди салган жок. Анан Казакстандын ичине киргенде дагы жолдон эч кимди салган жок. Бир гана ошол Кордайдын четиндеги май куючу жайга барып, ошол жактан Синойл ошол жактан барып азыр деген бактарын толтуруп атат. Биз азыр кайра чек арага баратабыз. Бул жактан анан аны коштоп Кыргызстанга кирмекчибиз.
Башкача айтканда киши ташууга ылайыкталып жасалганы менен унаа кошуна өлкөгө күйүүчү май толтуруп кетүү үчүн гана кирип чыгат экен. Биз болсо Кордайдын чек арасына келип, шектүү унааны тосуп алууга камындык. Чек арадан бул унаа эч кандай тоскоолдуксуз өттү. Казакстандан да, Кыргызстандын да чек арачылары өткөрүштү. Өлкөбүзгө кайра кирген соң үйүн көздөй жөнөдү. Айтсак, бул күнү бул унааны 2 бала башкарып жүрдү. Ал эми май куюучу жайга ылайыктуу болгон үйдө үчүнчүсү тозуп алып, дарбазасын ачып берип, киргизип кайра жаап койду. Биздин чыгармачыл топ бул үйдүн үстүнөн дагы ичинде эмне болуп жаткан тасмага түшүрүп алууга үлгүрдү. Көрүнүп тургандай, унаасынын астына шланг туташтырып, буга чейин биз көрсөткөндөй сарай сымал бөлмөсүнүн көздөй тартып кирип, күйүүчү майын төгүп жатты. Бул далилдер чогулган соң биздин чыгармачыл топ каржы полициясына кайрылды. Маалыматты алышкан соң аталган кызматта ошол эле замат шектүүнү кармоо чечими кабыл алынып, бир күн унааны аркасынан аңдышып, эртеси Казакстандан күйүүчү май куюп алып, ак жол чек ара тилкесинен чыгып келаткан жеринен бул жакта кызмат өтүп жаткан жол коопсуздугунун көзөмөлдөө кызматкерлеринин жардамы менен токтотулду. Эң кызыгы, бул ирет буга чейин үйдөгү дарбазасын ачып берип, киргизип чыгарып жаткан бала экен. Тартип сакчы токтотор менен башы ийип токтоп, эч нерседен шеги жок документтерин алып чыгып берген. Машина вам принадлежит, да? Да, мне. В каком факте остановлены, знаете? Нет. Не знаете? В машине имеется какие-то видоизменения, имеется в машине? Вообще никаких. 18 дней. Да, можно будет посмотреть? Да, машина. Кайрат аттуу жаран колго түшөр менен буйруктарга башы ийип берип жатты. Айтымында унаасында кошумча күйүүчү май үчүн бак жасалганы анык. Бирок ага мамлекеттик каттоо кызматынан коюлган өзгөчө белгилер графасында мөөр басылган экен. Добровольно показать потайной бак для перевозки ГСМ. Добровольно. Мне разрешен, если не потайной. Ну, есть вот бак по перевозке ГСМ. Переоборудование. Незаконного не было. Переоборудование. Какой есть бак по перевозке ГСМ? Можно будет посмотреть? Сюда, он не потайной, он базовый идет. А откуда заправляется? Можете показать? Вот он все. Сколько литров? 220. 120? Сейчас откроем, польется. Он полный, да? Полный. Так. Завершимся. Да. Мы видим. Сейчас вот так сделаем. Кайрат, сейчас вот так делаем. Сейчас проследуем с нами. Сольем бак, посмотрим, соответствует переоборудованию или... Да. Номер какой? Ну видишь, здесь он замазан, это та печать. Нет, там 9 было или 6, да? Нет, ну там непонятно было, и здесь непонятно, видишь? Я тебя более чем уверен, что нету вот этого расширения. Да, ну хорошо, давайте вот так. Каржы полициясынын кызматкерлери талашка түшүп жаткан мөөр туурасында айтып кетпесек да болбойт. Эсиңиздерге салсак, ушул жылдын жай айларында ушундай эле ыкма менен биздин чыгармачыл топ каржы полициясына арыз менен кайрылып, автоунаанын каттоо күбөлүгүн өзгөчө белгилер графасына акча алып, ИИС орнотуу үчүн жабдыкты мыйзамдаштыруу үчүн жасалма мөөр басып жаткан шектүүлөр колго түшүрүлгөн. Номиналом по 200 сомов. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 купюр по 200 сомов достоинства. Бул күнү колго түшкөн 2 адамдын биринен жасалма мөөр табылып, атайын белгилер менен берилген акчалар да табылып, бул иш учурда сотто каралып келет. Бул окуяны эсиңерге салганыбыздын себеби эң жөнөкөй. Бул унаага дагы кошумча бак орнотуп, анан басылган мөөр дагы каржы полициясынын маалыматына ылайык жасалма болуп чыгууда. Айдоочунун техникалык паспортундагы мөөр жөнүндө айтып кетсек, болжол менен жасалма делип жатат. Бирок баардык расмий жоопторду алгандан кийин могу маалыматтын тууралыгын айта алабыз. Башкача айтканда, расмий түрдө басылган мындай мөөрлөр расмий катталып келет. Ал эми бул шектүү көрсөткөн кошумча бак коюлган делген мөөр расмий эч жерде катталган эмес деген жакында такталчу азырынча божомол бар. Ал эми биз кайра шектүүнү колго түшүргөн учурга кайрылып келсек, айдоочу бала бир гана кошумча бак эмес, унаанын өзүндө да кошумча кутучалар менен күйүүчү май ташып жатат деген маалыматты текшерүү үчүн унаанын ичин кароого өтүштү. Да, 30 литров, 120. По 40 литров. 120 литров, да, здесь? И плюс 220. 220, да? Так, сейчас мы так не постоим, ребята подъедут местные.
Унаасынын алгач артындагы эшигин ачтырып карашканда бул канистралар чыгып, бул чек ара тилкесинин чыга беришинде орнотулган каржы полициясы менен салык кызматынын бөлмөсүнө өтүшүп, тийиштүү кагаздарын толтуруп башташты. Сегодня у нас что, 23? Да, я вот у меня почерк. Толмачанов, да? Вы, да, Толмачанов? Машину. Мындан ары унаасына айдоочуну отургузуп, каржы полициясынын кызматкерлери шектүүнүн күйүүчү майларды кардарларга сатып жүргөн үйүн көздөй чыгышты. Жолдо баратып шектүү унаасына жүктөлгөн майдын көлөмүн чыгаруу үчүн өзүнүн ылайыкталган жерине алып барып көрсөтүп бермей болду. Ичкери кирген соң унаанын бир гана багы менен аркасына жүктөлгөн күйүүчү майдан сырткары салондо дагы, тактап айтсак жүргүнчүлөр отурчу отургучтардын арасында дагы кутучаларга толтурулган кыйла көлөмдөгү күйүүчү май бар экени аныкталды. Бул иштердин баарын албетте көөлөрдүн көзүнчө алып барып жатышты. Ал үчүн шектүү өзү 2 кишини таап, анан каржы полициясы 1 кишини кошуп иш алып барышты. А также со слов водителя это подтвердилось о том, что на днище данного автомобиля расположен тайник либо резервуар для перевозки ГСМ. Сейчас также было установлено, что реализация ГСМ осуществляется по адресу, где мы находимся. Это город Бишкек, улица Ленина 124. Теперь с целью того, чтобы выявить оборудование, посредством которого происходит реализация ГСМ, вы были приглашены в качестве понятых. Орунан эми кошумча бакта канча май бар экенин аныктоо үчүн шектүү өзү 200 литрлик кутучаларын алып чыгып берди. Анан унаасынын астындагы бактарга насоско кошулган шлангты туташтырып, күйүүчү майды кутучаларга толтуруп жатты. Бул кутучаларды толтуруп бүтүп, шектүү унчукпай калды. Бирок унаасы биз буга чейин Казакстандан тартып жатканда 2 колонкага барып коюп жатканын көргөндүктөн дагы бир кутучасы бар деген шек жаратып, аны каржы полициясынын кызматкерлери текшерүүгө алып аныктап алышты. Смотри, это вторая. Он только с одного же сейчас вытащил. Он и солярку заливает, и бензин. Солярки нету, брат. Подожди, а где у него свой родной бак? Родной бак, он на канистре ездит, оказывается. Вот здесь он. Не, вот этот установленный железно. Вот это, да? Да. Верхний? Вот на канистре ездит, оказывается. Смотри, он все подсоединено. Зафиксируй тоже. Вот почему тон надо говорить, да? Да, а тут получается у него солярка еще где-то должна быть в баке. Кайра. Солярки нету, только бензин. Үйүндөгү орнотулган бардык жабдыктарын шектүү өзү көрсөтүп берип жатты. Албетте үй ичинде мындай жабдыктардын турушу жана мындай кооптуу ишкерчиликти уюштургандыгы үчүн, анысын каттатып жана көзөмөлгө алсын үчүн ордуна каржы полициясы тарабынан экотех инспекциясына чалуу болду. Бирок эмнегедир алары келбейбиз деп жооп кайтарышты. Жоқ, қағаз мен қағаз түрінде жөнөтсөк, мына 3-4 күн болды да. Мына азыркы учурга карамадык. Келе албайсыз, а бияка? Албетте элдин экотехникалык коопсуздугун карай турган кызмат мындай фактыны кат жазмайын барбайбыз деп кулак сыртында калтырганы биз үчүн да кызык болду. Андыктан бул дарек Ал Эмедин райондук экотех инспекциясынын аймагы болгондуктан анын жетекчиси менен сүйлөштүк. Азыр финполиция задержание кылды. Бул ошо биздин маалыматыбыз менен болуп атат да. Биз ошо контрабанданы аңдып жүрүп Казакстанга чейин барып келгенбиз. Анан бүгүн ошо границадан чыгып келаткан жеринен кармалды. Анан азыр үйүнө келдик. Анан үйүнө келип азыр өзү добровольно көрсөтүп атат ичинч. Оборудование немелерин просто ошондо экотех инспекция керек болуп атат да. Карап өздөрүнүн оценкасын бергенгечи. Бизге мындай деп чыга албайбыз да. Обязательно биз оперативный служба эмеспиз да. Бул маалымат керек. Кандай каттуу кайрылыш керек бирөө биз барыш үчүн. Барардын алдында частный үй болсо согласование этишибиз керек. Частный үй болсо ошо кимге согласование керек? Бул жакта өзү добровольно көрсөтүп атат баарын. Любой добровольно, не добровольно, это незаконно собранные доказательства не являются доказательством. Мындай бар да понятие, түшүнөсүз да? Жок, азыр добровольно көрсөткөнү эмне болбой калабы? Болбойт. В любом случае бизге основание керек да, чтобы у нас письменно бизден өзүбүздөн берген приказ чыгарып туруп, мына баланчаны текшериш керек, баланча кат менен, баланча эме деп аны барабыз. Мисалы мындай оперативный маалымат түшкөндө силер кандай кат жибергиле деп отурасыңарбы?
оперативный служба эмеспиз биз. Жок, оперативный служба эмес, бирок силерге оперативный маалымат түшсө, силер кат жөнөткүлөрдө отуруп аласыңарбы дейм да? Да, биз чыкпайбыз ага. Ал Эмүдүн жана Ысык Ата райондору боюнча экотехинспекциясынын жетекчиси мынтип бара албайбыз деп бизге жооп бергендери менен айласызбы же эмнеге иши кылып эки кызматкерин жөнөтүштү. Анын бири унаасынан чыкпай отурса, бири кирип, анда да каржы полициясына нааразычылыгын билдирип жатты. Көрсө булар мыйзам бузууну көрүп турса да катты күтүп отура беришет экен. Законный эчтекеси жок да. Туурабы? Не болмак ничего нет. Текшербейсиз. Текшергенде бизге официально кат менен кайрылып, просто так кире албайсыз да. Хатты мейли, хатты эртең жиберебиз сизге. Эртең жиберебиз, бүгүн жиберебиз хатты. Бирок азыркы учурда могу кармалган эме болуп атат, могу. Разлив болот, жерге бар экенби разлив? Анысын карайбыз, экспертизага жөнөтсү, мониторинг жасап атабыз, охрана окружности. Разлив болуп атса, Жок, азыр не чара көрүлөт? Бирдеке азыр эчтеке. Пожарный. Противопожарный, да, анысы да керек. Кантсе да ушунчалык келгенине жарашабы экотехинспекциясынын фамилиясы Курманалиев болгон кызматкери текшерүүсүн баштамыш болду. Пистолет мен официально эмелеттем. Менде теме трансформатор да бар экен да. А почему трансформатор на его территории? Ичи тышын карап, ар бир көргөн көрүнүшүн кагаз бетине түшүрүп, алган эмес дарегин уламсырап тактап, канча литр күйүүчү май чыкты деп ар биринен суроо туруп, анан каржы полициясынын кызматкеринин да биздин чыгармачыл тобунун колунда койдуруп, акты түздүм деп кетип калды. Канча күйүүчү май ташып жүргөндүгү туурасында маалымат берсек, унаасынын астындагы өзүнүн багы менен кошумча орнотулган багынан 520 литр күйүүчү май, мындан сырткары унаанын өзүндө табылган канистраларда 320 литрдай күйүүчү май чыгып, жалпы жолунан 840 литр күйүүчү майын Казакстанга бир барып келгендеги көлөмлүү болуп жатат. Каржы полициясынын кызматкерлери болсо бул күнү шектүүнү колго түшүрүп, баарын эсептеп, тийиштүү кагаздарын толтуруп, күйүүчү майлар куюлган кутучаларды мөөр басып бекитип, ал эми унаасын айыпына токтотуучу жайына алып барып убактылуу камакка алышты. Жыйырма 3 ноябрда каржы полициянын кызматкерлери ыкшам иш чараларын жүргүзүшүп, НТС телеканалларынын кызматкерлери менен чогуу Ак жол постунун жанында Mercedes маркасындагы автоунаанын кароо учурунда анын салонунун ичинде 400 литрден ашуу күйүүчү майлоочу материалдар табылган. Ошондой эле бул автоунаага ылдый жагында бензин ташуу үчүн атайын бактарды айдоочу тарабынан орнотулган. Андан тышкары айдоочунун жашаган жеринен бензинди агызуу жана сатуу үчүн ар түрдүү түзмөктөр табылган. Ал жайды кароодо экотех инспекциянын кызматкерлери чакырылды. Анан бул факт боюнча тийиштүү протоколдор түзүлгөн. Жана бардык иштер бүткөндөн кийин материал каржы полициясынын төргөө бөлүмүнө өткөрүп берилет. Каржы полициясынын кызматкеринин айтымында негизи мыйзамга ылайык эч кандай документи жок. Өзүнүн кереги үчүн катардагы жарандар белгилүү көлөмдөгү гана күйүүчү майды чек арадан өткөрө алышат. Бирок бул тартип дайыма эле сактала бербейт дейт. Номер 767 токтомго ылайык бир жаранга 20 литр күйүүчү майлоочу материалдарды ташууга мамлекет тарабынан уруксат берилет. Бирок сиз өзү көргөндөй ага карабастан кээ бир жарандар Казакстан өлкөсүнөн Кыргызстанга күйүүчү майлоочу материалдарды мыйзамсыз жолдор менен киргизгенге аракет кылып жатат. Демек колго түшкөн жаран туурасында айтсак, ал күйүүчү май ташуучу ишкер катары катталбагандыктан, кошумча багын эске албаганда эле унаасында 20 литрлик канистрага гана уруксат берилген. Ал эми табылганы 300 литрден ашуун болууда. Багында кошумча 500 литрдай. Эң кызыгы бул мыйзам бузуу фактысын биздин чек арачылар аныктап, же өздөрү кармап, же тийиштүү органдарга тапшырып бериш керек эле. Тилекке каршы же чындап эле байкашкан эмес, же байкап туруп кой бере беришкен. Бул боюнча азыркы учурда бүт Кыргызстан мамлекетинин бүт көзмөлөткө жайларында биздин аскер кызматкерлери баягы штаттык режимде иш алып барып атат. Ошо ишмердүүлүгүн алып барып атканда биринчи ирет болуп биздин кызматкерлер ошо чек арадан өтүп атканда тастыктоочу документтерди текшерет. Андан сырткары ошо чек арадан өтүп аткан автоунааларды текшерет. Сиз айткан суроо боюнча ал жаранды текшергенде ошо автоунаага болгон документинин жанакы өзгөчө белгилер деген бараганда ошондо дополнительный бак орнотулган деген белги бар болчу, ошо негизинде өткөрүлгөн. Эми биздин аскер кызматкерлер ошо ишмердүүлүгүн алып барып атканда эң негизги маселелерден болуп ошо автоунааларда биздин Кыргызстандан чыкканга же Кыргызстанга киргенге ошо тыюу салынган заттарды текшерет. Эгер ошондой нерселер табылып калса, тийиштүү документтер толтурулуп,
тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилет. Эң негизги баягы жардыруучу заттар болуп калат, наркотиктер болуп калат, башка заттар болуп калат. Биздин Кыргызстандан жана чыга тууй салынган нерселергечи ошолорго өзгөчө көңүл бурулат. Колго түшүрүлгөн унаада кошумча бак орнотулгандыгы анык жана ал туурасында унаанын каттоо талонунда өзгөчө белгилер графасында жазылып жана мөөр басылганы да анык. Мөөр туурасында жогоруда айткандай учурда жасалма деген божомолдор айтылууда. Бул жагдайларды да эске албаганда чек араны көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчисинин айтымында унаанын ичинде жүргүнчүлөр отурган отургучтарда дагы 20 эмес 300 литрдей күйүүчү май табылганы билбейт көрүнөт. Бул боюнча тиги мындай тактыктап иликтөө жумушун иргизип жүрүш керек. Менде болгон маалымат боюнча ошо баягы ошо айтып кетпедим жана техпаспортто ошол жаран ошо автоунаада да кошумча тиги автобензин өткөзө алат деген бир белги болуп атат да. Ошо негизинде биздикилер өткөзсө керек. Албетте эгер ошо отметка жок болсо биздикилер баягы кармап тийиштүү органдарга тапшырып бермек. Мындай көрүнүштөр бизде көбүлө болуп келип атат. Башка көзөмөлдөө жайларында биздикилер муга көңүл бурат абдан. Жакында эле мына айта кетсем ошо Чоң Апка көзөмөлдөө жайында Таласта, биякта Чалды баарда ошол эле ак жолдо деле ошо жанагы тийиштүү баягы уруксаты жок ушундай автобензинди өткөзгөнгө аракет кылган адамдар бар болчу. Ошолорду кармап тийиштүү органдарга өткөрүп бергенбиз биз. Иши кылып полковник Нурлан Жалбиев же туура эмес же толук эмес маалымат менен жооп берип жаткандай. Анткени унаада кошумча бактан сырткары унаанын салонунда да кыйла көлөмдөгү күйүүчү майлар табылган. Эң кызыгы чек араны көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчисинин айтымында ордунда иш алып барган кызматкерлер унааны ичин дагы сыртын дагы карап чыгыш керек. Албетте бул алардын мынча көлөмдөгү күйүүчү майын сөзсүз көрүп аныкташ керек эле дегенден кабар берет. Андыктан бул окуя же Нурлан Жалбиев калп айтып жатат, же чек арачылар бул тартипти аткарбай жатат дегенден кабар берет. Жок, бул жерде может быть ошо айтып атпайм, может жанакы өзүнүн жанакы уруксат бере турган документтер бар болчу. Может ошо болуп калды. Андан сырткары айтып атпаймынбы, жанакы бул бусик болгондон көбүнчө эле жанакы бизде жана Казакстан, Алматага жанакы элдер каттап турат да. Ошондо бусиктерге жанакы тийиштүү органдар менен кошумча ошо тиги бензинди ала түшөт деген ушундай разрешение берилген. Иши кылып айткандары такыр окшошпой койду. Анткени уруксат кагаздары бар болсо каржы полициясы колго түшүрүп жатканда анысын көргөзүп жолун уламак. Ал эми киши ташыйт дегени туурасында өзүбүз аркасынан жүрүп күбө болгондой. Унаасы ага ылайыкталып отургучтар турса да, бул унаанын жалгыз жүргүнчүсү адамдар эмес, канистрадагы күйүүчү май болчу. Айта кетсек, сырттан байкообузга караганда бул унаа Ак жол чек арасынан күнүнө болжол менен 3 жолу кошуна өлкөгө кирип кайра күйүүчү май жүктөп чыкчу. Андыктан буга чейин чек арачылар канча жолу бул мыйзамсыз ишти байкабай же байкамаксан болуп келишкени туурасында чек арачылардын видео көзөмөлүн карамайын айтуу кыйын, бирок ачыкталчу иш. Биз ал тасмаларды тилекке каршы өзүбүз сурап көрүүгө уруксат берилбейт экен. Бул окуянын дагы бир кызыктай, анан тийиштүү органдар тарабынан, а балким мыйзам өзгөртүү менен иликтенчү жагы бул мамлекеттик экотех инспекциясынын ишмердүүлүгү. Эсиңерге салсак, шектүү кармалып үйүнө келген учурда үйүнүн ичи май куюучу станция сымал жасалганы аныкталып, ордуна аталган кызматтын өкүлдөрү чакыртылган. Албетте алгач келгилери да келбей жатып, акыры келип, наразы болушса да ордуна мыйзам бузуу фактыларына күбө болушуп, анан акты түзүп, ага каржы полициясы менен биздин чыгармачылык топтун өкүлдөрүнө кол койдуруп кетишкен эле. Көрсө мунун баары жөн гана биз үчүнбү же ким үчүн коюлган спектакль экен. Муну биздин чыгармачылык топ 23 ноябрь күнү экотех инспекциясынын өкүлдөрү тарабынан түзүлгөн актынын тагдырын сурайлы деп кайрылганда белгилүү болуп жатат. Текшериш керек болот же кандай кылыш керек болот негизи жанакы жерде? Жок, ал жак өткөндө акты бирдеме түзүлгөн да сотрудниктер келип түзүп кетишкен. Анан кийин ошону эле просто жыйынтыгы керек болуп атат да, эмне чара көрүлүп атабы же чара көргөн атабы деген сыяктуучу. Мындай болуп тур да, мен азыр тиги ошо Аламединдин балдарына эме сурасамчы. Акт деле иштемей жазбаптыр да. Ал жазып кол койдурбаду эле даже мага. Ким деген киши эле? Билбейм, ал деген эме деп айтканда, мен негизи ысык атаныкымын деп, бирок мага чалып, мимо өтүп бараткандан текшере кетчи дегенден келип текшердим деп айткан. Ал качкан, ал деген тиги Финполицияда текшерип атканда алардын да актысына кол коюп берген, Финполициядагылардын актысына кол коюп берген да. Акты жок бекен. Жок, себептен мен берки занына чалсам, аяка барып көрүп кетиштир депчи. Анан бирок негизи андай субъектилерди биз көзөмөлдөө чору болгондон кийин ажап жанагы Минэкономдон жолдомо алабыз го. Эгер арыз кайрылуу болсо жана 3 күндүк жолдомо алып, ошону текшерилет да, ошо жолдомобуз чогуу эле мындай эле
сурангандан эле барып көрүп берели деп барышкан го дейм, по-моему. Ал анан эмнени толтуруп кетишти эле, мен эмнеге кол койдум эле? Ошон биздин балдар кол койду, эме акт түзүштү эле. Ооба, мен кол койгом, каржы полициясы кол койгон. Иә. Ошол эмени билиш керек болуп атат да, жыйынтыгын. Ооба, ошону эле билиш керек болуп атат да, анан акты жок болсо кандай, алып эле для вида текшерип кетишти эле. Анда ошондой болгон го дейм, по-моему. Башкармалыктын жетекчиси эмнеге текшерүү жүргүзүлмүш болуп, бирок текшерүү жүргүзбөй коюшканын түшүндүрө алган жок. Андыктан ошол Ала Мүдүн менен Ысык Ата райондорунун райондор аралык экотех инспекциясынын башкармалыгы менен байланыштырып берди. Аталган башкармалыктын жетекчисинин орун басары дагы актыга окшош, бирок акты эмес түзүлгөнүн ырастап берди. Өткөндөгү 23-нде болгон окуя боюнча менен бир силердин кызматкерлер келип, жана Салиева Ленина 124 деген адрес боюнча акты түзүп кетиштилер да. Анан ошонун мындай произвольный акты түзүлгөн да. Ал произвольный деген кандай ал? Произвольный деген жөнөкөй бусоого түзүлгөн жок. Бизде мындай да, атын ким? Азиат. Азиат мындай да, бизде деген если бул физический лицо да. Физическое лицо деген биздики незаконный проверка болуп калат. Биздики проверка только Минэконом согласованиясын предписание алынат. Анан баягы телефон чалып, полиция менен силер менен эме болуп калганда Асет барган турбайбы? Барып эме кылганда пока эме жок да бизде деген. Проверка алып, мыйзамдуу болгондо Минэконом менен или жалып түшкөндө же бир эме болгондо алынат да субъектиге. Ал бул физический лицонуку Финполдо бар деп элесиңерби? Ооба. Финполдо барганда материалдалар, как аларда рейдовый эме бар, проверка бар да? Алардыкы рейдовый эмес болчу. Бул деген по факту болгон нерсе да, то есть мы обнаружили эту контрабанду, то есть биз ввоз через границу алардын баарын эметип, анан Финполду подключили, они задержали его при въезде в Кыргызстан. Анан кийин аны болсо ошо үйүнө алып келишти, үйүндө деле анткени биз буга чейин аңдыганбыз да. Үйүнүн ичинде заправка уюштурулган да. Предписание алып туруп текшерсек, анда уже мыйзамдуу болот да. Бул азыр бул мыйзамсыз болуп калды. Эртең сотко берсе, соттошуп жүрө бергенде бизде эме жок да азыр. Жок, мисалы ошондой мында оперативный маалымат силерге түшүп калса, могул жакта мондай заправка болуп уюштурулуптур дегенде 14 күндөн кийин гана келесиңерби силер текшергенде? Жок, 14 күн эмес. Биз аны факты нарушения аныл деген уюштурулса, ал эсе нецелевое назначение болсо, РОУД органдар активировать этип туруп эме кылып берет да. Биз барып анын личностуна эч убакта бербейт да. Ал факты нарушения болуп калса, биз барып туруп отреагировать этип жазылып акты түзүлөт, болду. Андан кийинки материал уже дальше РОУДга кетет материал. Анын эмесин личностун установить этилет, анан такталат да тигини. Жок, ошондой эле болду да, мисалы. Мы как бы обнаружили это место, үйүндө жанакыл нерсенин баары табылгандан кийин анан возник вопрос, экотехти да чакырыш керек дегенчи. Они как бы ушул нерселерди текшерет го дегенде. Анан ошентип чалганбыз да биз экотехке. Экотехке чалгандар бизде толук болгону болду. Пожарный безопасность боюнча эле штраф салынат агачы. Аны көргөн келген кишилерчи экотех. Хорошо. Пожарный безопасность менен азыр биз оформить этебиз. Болду. Ал деген физический лицого 10 000 сомго чейинки эле штраф болот да. Болгон ошо РОУДга берилет материалчы. Азыр ошол нерсе да кылына элек анда силерден, факт уже обнаружен да. Акты түзүлдү, азыр биз муну мыйзамдуу кылыш үчүн предписание алабыз да, бизге бир кат жөнөтүп койсоңор, же эме кылып койсок, азыр немен алабыз азыр? Мен азыр буга эме кыла албайт атабыз да азыр. Же эме болуп атат да, мисалы деген ошол эле инспектор, экотех инспекциянычы, мындай көчөдө баратып бирөөнүн мыйзам бузуп аткан нерсесин көрүп туруп, анан кийин мага кат жазыш керек эле деп кетип калгандай эле болуп атат да. Мен муну азыр эчтеке кыла албайм депчи. Буга заявление жок турбай деп, анан милиция кызматкери дагы мисалы көчөдө барат бирөөнү өлтүрүп атса, буга заявление түшкөн жок деп кетип калгандай эле болуп атат да. Ал милицияныкы карай берет. Ал бизде ошол эме положениеде мисалы нарушение кылып атканда факты нарушениясын алдың, жаздың, а дальше РОУДга берилет материал. Ошол материалдарды бердиңерби, ордунан жазгансыздар да силер. Ошол жакта түзүлгөн акт, ал эмне болгон акт, ошону эметип атам да, сурап атам. Произвольный акт, произвольный. Произвольный деген ал кандай, түшүндүрүп, просто мен түшүнбөй атам да бир аз. Произвольный деген ошо силерде присутствие, силер, Финполиция ошо менен акты мындай, бизде БУСО берки өзүбүздүн БУСОго терме жазылган жок да. Произвольный акт эле түзүлөт да на месте. То есть ал акты эчтекени не значит, да? Ал акты жөн эле акты уже факты нарушения, выявления. Жок, выявление, бирок ал эч жерде катталбайбы дегеним да? Жок, ал катталбайт.
Жок, менин түшүнүгүм боюнча азыр деген экотехинспекция ушул окуяны иликтөө үчүн эчтеке мындай чара көрбөй эле, көрүүнү да пландабай эле, анткени финполициядан кагаз күтүп атат. Алардан кагаз запрос жөнөтүлгөнбү силер тараптан же жөнөтүлө элекпи деген да суроо болуп атат да. Биз тараптан азыр пока жөнөтө элекпиз. Ошонун материалын актысын алдык, тиги кишини чакыртып туруп, уже личностин жазып туруп, и дальше мера принимать этти, тигинин актысын алабыз дагы, и дальше буга протокол, постановление чыгарылат. Ошол нерсени баштай элек турбайсыздарбы силер даже? Баштай элекпиз азыр. Сиз түшүнүктүү, рахмат. Айтсак, картада Ленина 124 дареги боюнча турак жай гана катталган. Анан бул турак жайдын тегерегинин баары тең жарандарыбыз жашаган турак жайлар. Кадимки эле кичинекей балдары бар үй бүлөлөр. Ал эми шектүү анын айтымында ижарага алган турак жайын кадимки эле май коюучу жайга айландырып алган. Унаалар кезекте туруп кирип, акчасын төлөп, майын коюп кетчү жер. Кардарларын тейлөө үчүн короосуна болгондо дагы электр кубаттуулугун таратчу трансформатордун тегерегине күйүүчү майларды тизип алып, 1,5 тоннадай кутучасын дагы күнүнө 3 жолу Казакстанга каттап келип, майга толтуруп, бул жыл менен мыйзамсыз ишкерчилик кылчу. Жана бир гана мыйзамсыз эмес, өтө кооптуу ишкерчилик кылчу. Анткени трансформатордун жанында тонналап жайгашкан күйүүчү майлар ансыз да шарты жок көмүскө май коюучу жайында бир күнү өрт чыгып же басымдуулукта турган кутучалары жарылып кетсе, бир гана бул көмүскө ишкерчилик кыйрабай. Тегерегинде жыш жайгашкан турак жайлар, жана анын тургундары кыйрап кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мындай кепилдик берчү, жана аны көзөмөлдөөчү кызматтар дагы бере алышпайт. Анткени буга чейин канча күн, ай, а балким жылдар бою иштеп келген мыйзамсыз май коюучу жайын байкабай келген экотехинспекция көзүн чукуп берсең дагы бул жакты текшерүүгө кат керек. Ал катты экономика министрлиги кароо керек. Анан уруксат берсе гана текшерүү керек деп отуруп беришет. Улам чалып чакыртып алган күнү да келип текшеримиш болуп, спектакль коюп кетип калышат. Чегарачыларыбыз дагы же көрсө да көрмөксөнгө салып, же көрмөксөнгө салса да көрүнүп турган мыйзамсыз иштерге жол берип жаткандай. Анткени бул уна ушул эле күнү ушул эле көлөмдү Кошунадан Кыргызстанды көздөй ташып кирген эмес. Айтмакчы, канча жолу чегараны маселесиз кесип чыкканы туурасында азыр ишти иликтеп жаткан каржы полициясы тактап бүткөн соң кайра кайталап айтып бермекчибиз.